Afrika сапары 7-күн 1 евро. 8:30 күн чыгып, шашпай отуруп чай ичип, чатырымда жыйнаганча эле 10 болуп кетиптир. Күнүмдүн башталышында эле кызыктуу көрүнүшкө учурадым. Эчкилер дарактын чокусунда, майда бутактарында отоп жүргөнүнө таң калдым. Андан ары күнү бою мындай көрүнүштөрдү көп учурадым. Бул аймактагы эчкилердин таланты ушундай окшойт деп ойлоп койдум. 1 саат жол жүрүп, эртең мененки салкын аба түгөндү. Андан ары күн көтөрүлгөн сайын аптап күчөй баштады. Байкашым боюнча кечегиге караганда ал да канча ысык эле болду. Баса, бүгүнкү күндүн өзгөчөлүгү күндү жалгыз баштаганымда Алтынбек экспериментин улантып, артымда 20 километрде калган болчу. Ал күн чыкканга чейин туруп, менден 15 километр өтүп кетиптир. Аябай узун подъем алды. Ошол жактан баштап келип айланып, тигиле айланып келтирип. Шүгүр. Сонун баары. Ашуунун бийик чекитине чыгып, буттарды эс алдырып, жүрөктүн согушун нормага келтиртип, кан ашуумдун спуск жолу башталды. Бийик ылдамдыкта 15 минуталык спуск жол мен үчүн эң кооз көз ирмемдердин бири болуп калды. Шамал беттеримди сыйпалап, айлана чөйрө жалаң гана тоолор болуп турганда, велосипед сымырап, бийиктиктен ылдый түшкөн сайын алымдагы горизонт кеңейип, дүйнө кеңейип жаткандай сезилди. Бир нече бурулуш, дагы бир түз жер. Анан капысынан көз алдымда сапсары чөл менен океан ачылды. Керемет көрүнүш. Андан ары океанды бойлоп кете бердим. Тамри деген шаарга жеткенде Алтынбек ошол жакта эс алып отурат экен. Мен тамактансам, ал өзүнүн экспериментин улантып, нанын гана жеди. Ал кечээ түндө мечитке барганда бирөө конокко чакырыптыр. Эртең менен ошол жакта тамактанып, нан салып беришиптир. Алтынбектин велосипединин отургучун кичине түшүрүп, аралап, жолубузду кайра чогууладык. Тамри шаарчасынын айланасында жалаң гана банан бакчалары жайнайт экен. Андан ары көгүлтүр океан, толкундары алыстан келип, аппак түскө айланып көздү кубандырып турду. Бул аймакта океандын толкундарын колдонгон серфингисттердин саны ырбын. Толкундардын ыргагына баш ийип, суу менен бир болуп агымга ылайык кыймылдашканы кандай гана сонун көрүнүп турду. Көгүлтүр Атлантик океанын бойлоп баратканда, жолдун боюнда жергиликтүү калк чатыр үйлөрдү оңой эле салышып жашашат экен. Жолдун боюнан креветкаларды сатып жан багышат экен. Агайдыр шаарына 30 километрдей жол кылганда, жолдун боюнда ар кандай пансионаттар баштала баштады. Туристтер чындыгында эле көп экен. Океандын жөнөкөй толкундары бийик болгондуктан, серфинг бул жакта катуу жайылып, бүткүл Европаны тартып турат экен. Алтынбек экөөбүз да бортко турганга аябай кызыгып калдык. Бир күнү буйруса чыгынып, толкундардын үстүндө жүргөнгө ниет кылып койдук. Агайдыр шаарына 10 километр калып, жапжашыл бак дарактарга, гүлдөргө бай, таң калтырганы Жыпар жуттуу жолдоруна бийик баа бердик. Агайдыр шаарынан Booking тиркемесинен конок үйлөрдү бир карап көрдүк. 1 еврого номер чыкты. Бронь кылсак картамдан 1 евро алды. Сүйөндүк. Бир барып көрөлү деп чечтик. Барсак андай эмес экен. Чын эле адашканбы, же маркетинги ушундайбы? Эмнеси болсо да, биз айткан баага көнүштүк. Күндүн аягында ушундай кызыктуу окуя болду. Оюңуздарды жаза кетиңиздер. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.